Премьер-министр Кубатбек Боронов Бишкек шаарындагы жугуштуу оорулардын жаңы ооруканасынын курулуш ишинин жүрүшү менен таанышып, бул жумуштарды айтылган мөөнөттө аяктоо керектигин белгиледи. Байдубалы түптөлдүү учурда дубалдары менен ичин жасоо иштери жүрүп жатат. Өзүңөр билгендей, өлкөгө жугуштуу оорулардын ооруканасы абдан керек болуп турат. Ошондуктан оорукананын имаратын алдын ала даярдалган тест тургузулуучу панель конструкциясы менен куруу чечими кабыл алынды. Муну менен биз жаңы оорукананы кыска убакытта бүткөрүү мүмкүнчүлүгүбүз бар. Куруучулардын милдети башталган нерсени аягына чейин бүтүрүп, объектини өз убагында өткөрүп берүү, деди Кубатбек Боронов. Өкмөт башчы жаңы ооруканаларды куруу жана аймактардагы имараттарды оңдоо иштери жарандардын ден соолугуна кам көрүү максатында жасалып жатканын айтты. Саламаттык сактоо системасын жаңылоо керектигин мезгил көрсөтүүдө. Бүгүнкү күндө республика боюнча медициналык мекемелерде орундардын жетишсиздиги курч маселе болуп турат. Ушуга байланыштуу бардык облустарда эски имараттарды жана ооруканаларды калыбына келтирүү, 3 шаарда Бишкек, Ош жана Нарында жаңыларын куруу иштери башталды. Жаңы ооруканаларда өзүнчө интенсивдүү терапия жана реанимация бөлүмдөрү болот. Бардык региондордогу ооруканаларды куруу жана багытын өзгөртүп, медициналык мекемеге ыңгайлаштыруу иштери аяктагандан кийин Саламаттык сактоо министрлигинин арызынын негизинде керектүү медициналык жабдууларды сатып алуу, даярдоо, медицина кызматкерлери менен камсыз кылуу керек, деди премьер-министр. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин маалыматы боюнча курулуш иштери бекитилген график боюнча жүрүүдө. Ар бир объектиге 30дан ашык техника жана 100дөн ашык куруучу тартылды. Өкмөт түзүлгөн оор кырдаалга карабастан авариялык абалдагы мектептерди 2020-жылдын аягына чейин оңдоо иштерин бүтүрүүнү камсыздайт. Бул тууралуу премьер-министр Кубатбек Боронов билдирди. Өкмөт башчы белгилегендей, мектептерди оңдоп түзөө иштерине жумшала турган каражаттын булагы чечилген. COVID-19 пандемиясынан улам түзүлгөн бюджеттик татаал кырдаалга карабастан бир нече мектепте оңдоо иштери жүрүүдө. Авариялык абалда деп чечим чыгарылып, окуучулар башка имараттарда окуп жаткан айылдардагы билим берүү жайларын быйылкы жылдын соңуна чейин колдонууга берүү боюнча иштери кызуу жүрүүдө, деди премьер-министр.